канча акча түшүп атканын көргүңөр келсе, ушул видеого лайк басып, комментарий жазып койгула. Мен кийинки видеодо кудду ушул видеодон түшкөн акчаны мен силерге көргөзөм. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Жалпыңыздарга кутман таң. Өткөндө мен YouTube боюнча видео тартып киргиздим эле. Кандай болуп, неме болгонун, иштешин болушунча түшүндүрүшкө аракет кылып, бүгүн эми экинчи бөлүгүн тартып атабыз. Ушул видеону тартып киргизгем, канча акча түшкөнүн ушул видео менен көргөзөм депчи. Көпчүлүгү алдап коет, андай кылып коет, анан эң кеткен видеосун эле көргөзүп коет. Ошон үчүн мен силерге честный болуш үчүн ушул видеону атайын тартып, канча 1 сомчо, 2 сомчо ушул видеодон көргөзөм дегем. Азыр бунда достор 11 000 просмотр болуптур. 5 күн болуп калды киргенине. 5 күндүн ичиндеги азыр результатын көргөзүп, анан силерге кенен түшүндүрүп берем. Өткөндө фотоаппаратка тартып, микрофонго сүйлөп киргизген элем, бирок көп айтып атат, катып калтат. Көп жерин көргөзбөй калтат депчи. Азыр мен силерге өтө кенен түшүндүрүп беришке аракет кылам, билген нерселеримди. Кээде билбеген нерсени да айтып калышым мүмкүн. Туура эмес болгон жерлерин оңдоп койсуңар. Азыр мен силерге көргөзөм. Буга киребиз достор. Канча көргөнүм, аналитика деген бар могу жерде. Ушуну басабыз. Баскандан кийин бул творческий студияга өтөт. Творческий студияны билсеңер керек достор. Өзүнчө неме болот. Мына могу жерде творческий студияда 12 000 просмотр турат. 12 000 просмотр. Бул жакта охват 145 000. Бул YouTube'дагы 145 000 адамга ушунун ярлыгы чыккан. 145 000 адамдын ичинден 12 000 адам көргөн. Эми көпчүлүгү кызыкпайт эле. Анан бул жакта азыркы түшүп турган акчасы $6. Анан бул жакка аудиторияга киребиз. Аудиторияга киргенде мына кайсы мамлекеттер көрүп атканы. Киргизия, Чехия, Россия, Дания, Соединенный Штат. Эгер достор мына Соединенный Штат көп көрө турган болсо, могу деңгээлде уже буга 2 эсе көп төлөйт. Бул жерде мен кыргыздарга түшүндүргөнүм үчүн кыргызчада 70%. Анан мына доходко киребиз. Азыр ушул жерден жакшылап угуп турула азыр. Эми айтып берем достор кандай түшкөнүнчү. Мына мисалы $6 азыр уже шотко түштү да. Расчетный доход деп турат. Анан бул жерде канча сомдон төлөп бергени бар. Мынакей. Азыр мына общий түшкөн акча $6.19 болсо, бул жерде количество просмотров деп турат. Канча просмотрга канча төлөгөнү ушул жерде билинет. Мына количество просмотров азыр 9000 просмотрга 69 центтен төлөп атат. $1 30 цент жетпейт. Мына 9000 просмотрдуку $6.19. А менде бул жерде $12 дагы түшөт, мындайча айтканда. Дагы канча бир 3000 просмотрдуку түшөт. 3000 просмотрдуку дагы $1.5. Ошондо общий эсеп менен бир $8-9 түшүп атат. Ушул сүйлөп киргизгениме мындайча айтканда $10. $10 бир 800-900 сом болсо керек. Анан бул жакка чыгабыз азыр. Анан мен жактан бул жакта калган видеолорум дагы бар. Азыр мен силерге муну көргөзөм. Мынакей башка видеомду, мына 26 000 просмотр. Бул жерде $14 турат. Азыр доходуна киребиз. Доходуна киргенде мына 25 000 просмотр. Толук акчасы уже түшүп бүткөн мунукучу. $55, 55 центтен бере баштады bundan. Мынакей. Мына YouTube'га достор $5.25 берет адамдар рекламага деп. А мага 55 центин мага төлөп берет. Неге дегенде YouTube мага рекламасын киргизип атат. Мына жерде. Көпчүлүгү бага Кыргызстандыкына төлөбөйт, кыргыздарга дагы акча береби деген, ушул кыргыздардын акчасы. Мынакей. Жерде Киргизия деп турат. Кыргызстандыкы. Кыргызстанга төлөйт достор, төлөбөйт эмес. Просто азыраак төлөйт. Өтө көп эмес, бирок төлөйт. Мисалы американскийде $1, $1.5 чейин берсе, бунда $1 чейин берип атат да мага.
Мен ол жерде азыр кийинкисин көргөзөм. Мына жерде уже көбүрөөктөн 70%, 89 цент, 99 центке чейин төлөгөндөр болду. Башты ал мындайча айтканда баягы американский менен эле бирдей эле да. Уже мен көптөн бери токтотпой киргизип аткан үчүн анан айына снимать этип турасыңар. Азыр мен силерге шотто канча акча бар экенин көргөзөм. Мына достор, $140 бар. Мурунку мурунку айдын 15 күн, анан бул айдыкы кошулганда. Андан мурункусун снимать эткенбиз. Анан достор, мынакей 11.828 подписчик бар азыр. Эгер силер дагы баскан болсоңор, бул дагы көбөйөт. Эгер 100.000 подписчикке жетип алгандан кийин уже просмотр дагы тез кете баштайт. Анан акча дагы көбүрөөктөн түшө баштайт да. Анан көп сураганы шортс менен, мисалы лента. Азыр лентадагы видеолорда жөнөкөй YouTube'дун өзүнүн форматы. Азыр мен силерге шортсту көргөзөм. Шортста мына достор, акыркы киргизген видеолоруман мынакей алаганатты киргизгем. Бул 49.000 просмотр. Шортс өтө тез кетет. Просмотр көп алат. Бирок достор, мына 32 цент. Bundan $1 daha түшкөн эмес. Мына шортстун төлөгөн акчасы достор 0.01 цент. 0.01 1 центтен дагы эмес, 0.01 центтен төлөп атат. Ошон үчүн шортска караганда лучше лента тарткан жакшы да. Лентада көбүрөөк берет. Анткени шортстуку мисалы бул 44 секунд. Лента тартканда 5-6 минутадан тартасыңар. Бул саатына эсептеп туруп төлөйт да основной. Мисалы 1 сааттык видео киргизген болсоңор, ага вообще көптөн берет. Бул менин каналым, мынакей. Азыр мен силерге дагы могул жактан башка каналды көргөзөм. Примерно кылчы. Мисалы мына жерде 3-4 канал бар эле. Кайсыны көргөзсөм, мисалы муну көргөзөйүн. Бул уже башка, азыр силер көрүп аткан канал эмес, башка канал. Мынакей, контентине киребиз. Бул жака игра киргизген болчумун мен мурда. Бул элек ким көрөбүз азыр. Аудиторияны уже көргөзбөй калдыр бул. Бул жактан каналды алмаштырабыз. Мынакей. Азыр бул башка канал. Аудиторияны көрөп, бул каналдар мурунку каналдарым болчу. Эксперимент катары ачып көргөм. Мынакей достор. Жанагы силер айтып аткан американский YouTube деп баардыгы ушуну үйрөтөбүз деп аткандар. Мынакей. Мына аудиторияны карагыла. Соединенный Штат биринчи орунда көргөн 18%. Германия көргөн, Великобритания көргөн, Польша, Россия. Ушул американский YouTube деп ушуну айтып коет. Мисалы Америка биринчи орунда көрөт. Ушуну үйрөтөт силерге курска баргандачы. Бунун эмне өзгөчөлүгү бар, кантип Америка көрөт деген болсо, достор, мына карагыла. Мына названияда достор, мына Таме Тревен деп турат. Карга жөнүндө киргизгем, жөн эле. Примерно көргөм да, кандай болот экен депчи. Кыргыз канал менен американский канал кандай болот. Американскийди башкача кылып ачабы деп таң калып, мен кыргызча эле канал ачкам. Кыргызча эмес, өзү негизи бир эле канал болот. Каналдын названиясы англисче, анан киргизип атканда англисче неме менен жазгам. Немесин, описаниянычы. Мына канал болчу. 187 подписчик бар.
Нерде просмотрлар мына 500, 600, 700 болуп кирген. Жалаң англисче жазып кирген. Ошол эле видеолор кыргыз каналда деле бар мына. Неме кушту үйрөтүп аткандарчы. Ушулар деле англисче жазып киргизгенде уже Америка көрөт да. Болду ошо. Кыргызча канал менен англисче канал ушундай. Анан көпчүлүгү эле ачып атканда бирдекелерди пландаштырып, анан 3 күндөн кийин киргиз, анан мынандай вообще эле татаалдаштырып салат экен да. Курс үйрөткөндөрчү. Мен ага барган эмесмин, досум барган. Ушу достор американский. Ушундай эле кыргызчага окшотуп эле ачасыңар, просто англисче жазасыңар названияны. Кыргызчада деле, англисчеде деле Соединенный Штатты белгилейсиңер ачып аткандачы. Анан номерди кадимкидей эле кыргызча каналдын номерин жазасыңар. Кадимкидей силерге эле код келет. Ошол эле сыяктуу бирдей эле, просто названиясынан эле айырмасы бар американский менен кыргызчаныкы. Мына, бул жерде менин каналдарым көп болчу мурда. Биринчи баштап атканда ар кандай кылып ачып көрүп эксперимент кылгандарымчы. Азыр ушу каналда жүрөм. Анан достор жанагы ачып атканда мисалы азыр эмнеде көргөзөм экен. Дагы бир нерсени айтайын дедим эле. Азыр мына творческий студияга киргенде, мисалы мыналар азыр монетизация улан элек да. Мына монетизация. Мына монетизацияга киргенде достор, творческий студия алыпчы жаңы канал ачканыңарда. Эмнеде булардын сурай турган нерсеси болот. Минимум 500 подписчик керек. Анан 90 күндүн ичинде 3 миллион просмотр жыйнашыңар керек. Ушундай деп жазылып турат. Бул шортстуку. Мисалы саат болсо 3000дики. 3000 бул лентаныкы да. Ушул экөөнү вообще неме адаштырбагыла. Силерге азыр оңой жолун үйрөтөм. Мисалы 500 подписчик бул оңой эле келе турган нерсе. Основной муну топтошуңар керек да. Көпчүлүгү шортс киргизет, курска барып алгандан кийинчи майда-майдалап 3 миллион, 10 миллион шортс чогултуш өтө кыйын башталгандачы. Бул жерде 3 айга убакыт берет. 3 айдын ичинде 500 подписчик менен 3000 саат кылсаңар сразу эле автоматически уланып кетет. 3 айдын ичинде эмес, даже 10 күндө деле чогултуп койсоңор болот. Эгер шортс чогулта турган болсоңор, ал уже кыйын да. Шортстан чогултуп беришчи. Адашып кетип эле 1-2 видеоңор миллионго тебе бербесе, башталганда кыйын. Анан эгер 3 айдан өтүп кеткен болсо, муноңор уже 10 миллионго чыгат, шортс менен чогултам деп аткандар. Муноңор уже 1000ге чыгат. Мен достор ушу лента менен чогулткам. Башында киргизгенде азыр көргөзүп берем. Ушул нерсени дагы жакшылап угуп алсаңар, жаңы ачкандар болгон болсочу, монетизацияга улана албай аткандар болсо, мына. Азыр мынаяктан поштага эле кирейин да. Менин азыр почтам. Видео. Азыр нерде? Старый видео. Биринчи тартып аткан видеолоруман. Мынакей достор. Биринчи видео киргиздим. Бул 2000 просмотр алган. Канал өзү 9 ай мурун ачылган экен. Мына экинчи видео киргизгем. Мына 1400 просмотр. Андан кийинки 3-чү видео 3000, андан кийин 5000, андан кийин уже 5-чи видео 48000 просмотрга кеткен да. 48000 элестеткиле. Мына азыр кирейинби? 48000 просмотр, азыр аналитикасын көрүп берем. Мына 48000 просмотр, сааты 2600 саат. 2600. Общий өзү 4000 саат болгондо кошулат. Неме боюнча 3000 саат болгондо. Мен бир видеом уже 3000 саатты алып койгон да. Бул мурунку видео. Бул малда монетизация жок болчу. Акча түшпөш керек өзү бугачы. Бирок монетизация улангандан кийинки просмотрлорго деле акча түшө берет. Өмүр боюгачы. Мына мындан 3000 просмотр болду. Андан кийинки видеомон азыр дагы көргөзөм. Андан кийинким уже 14000. Ушул 2 видео киргизгенден кийин эле уже мага монетизация уланган.
уже бул жагына заявка таштаганбыз. Өзү баягы неме болгон жер. Но толгондон кийин берки жана айтып аттым го 3000 саат деген. Ошол толгондон кийин уже автоматически заявка ташта деп неме чыгып калат. Кнопкасы өзү чыгып калат. Ошону басып койсоңор уже силерге акча түшүп баштайт. Андан кийин силерге каналга анкета толтурасыңар. Атыңарды, жөнүңөрдү, номериңерди, адресиңерди бүт баарын толтургандан кийин ал жактан силерге код жөнөтөт. 1 айдын айланасында. Ал код келгенден кийин ошол кодду бияктагы немеңерге Google AdSense деп коет. Ошого жазып туруп, анан банковский карта ачып койсоңор. Анан карта ачкандан кийин достор ар айдын 9-унда мисалы, июндун 9-унда, июлдукун, июлдун 9-унда уже токтотот. Токтотуп туруп, автоматически 1 айлыгыңарды которуп коет. Анан дагы наркы айга чейин киргизе бересиңер, дагы чогулганда котора берет. Эң минимум $100 нарагына чыгарасыңар да. Азыр меники июндун 9-унда уже июлдукун мен жака которот. Июндун 9-у которсо, июлдун 9-у. Анан 28-inde уже снимать эте бересиңер. Ар айдын 28-inde как айлык катары берет. Анан бага көрүнгөн немени чыгарып, $10 болсо деле чыгарып кетиш кыйын. Ушул общий немеси. Азыр мына жерде меники общий просмотр шорттар менен кошо 2,5 миллион. Азыр баягы акыркы киргизген видеодон мисалы $10 түшкөн болсо, $10 орто эсеп менен 860 ушундай сом. Бул бир видеого. Bunday videodan күнүнө 3-4 киргизсеңер болот. Эми бул азыр мен каргам киргизем да. Силер жаңылыктар киргизсеңер болот. Сүйлөп өзүңөр неме кылып, жаңылыктарды кыргыздар өтө көп көрөт. Мисалы жаныбарларга кичине алысыраак экен. Анан кызыктуу нерселерди тартсаңар болот. Основной тарткан сон мисалы токойлордо анан тамак кылып тартсаңар болот. Эгер бир видеоңор миллионго чыгып кеткен болсо $1000 берет. Айына бир 2-3 видеоңор чыгып турган болсо $3000-4000 жөн эле тапсаңар болот да. Мен тааныштарым дагы бар. Кээ биркилердики 80 миң, 80 миллион, 70 миллионго чыгып кеткен. Анча-мынча видеосучу. Ал уже бир машинени жөн эле бир видеодон алып койсоңор. Анан Инстаграмды дагы сурагандар достор. Мына азыр мен силерге системасын түшүндүрүп берем. Мына карагыла. Инстаграм ачканым, Инстаграмым өзүм. Биринчи публикация карагыла. 21 кирген. 21-нен кийин 23 кирген. 23-нен кийин 25 кирген. Ар 2 күн сайын кирип атат. Андан кийин 31 кирген. Кичине остановка болгон. Берде 17 кирген, кийинки айга өтүп кеткен. 23 кирген. Ошентип кете берген. Мыналарда мисалы мурда просмотр жок болчу. 100, 200, 300, 500, 1000 болуп кете берген, кетип туруп. Анан бир видеом кеткен мына неде көрсөңөр керек. 507 миңге кетирип салган. Ушу менен азыр карап тургула. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 видео. Бул деген 1,5 айда киргизген да мыналардычы. Кетсе кетпесе деле 1,5 айдан кийин мына тынбай киргизип отуруп 507 миңге неме Инстаграм тепкен. 507 миңге тепкенден кийин уже менде 3-4 миң подписчик болуп кеткен. Андан кийин дагы киргизгем. Мына 18, 25, 18, 22. Ушинтип кете берет, токтотпош керек да, просто кетпей калды дебеш керек. Анан кетип атып туруп, могул жерде көрдүңөр. 707 миң просмотр. Уже экинчи балынан алып келген. Дагы подписчиктер келген. Андан кийин уже просмотрларым көбөйө баштады. 42, 30 миң, 40 миң. Кеттат. 86 болгон. Анан мына кетип артып 475 миң. Ушуну силерге айта албай аттым да. Токтотпош керек. Киргизип кете берсеңер өзү автоматически кетирип берет депчи, өткөндө айтып аттым. Мыналар уже 100 миңден ала баштады. 80 миң, 54 миң уже общий охваттар көтөрүлө баштады. Инстаграм уже билди да. Мен тынбай киргизип аттым. 165, 100. Токтотпостон 343 миң. 814 миң. Ушинтип кете берет. Уже ушул жерлерге келгенде мен уже
Инстаграмдан 10.000 подписчикке жетип калгам. Андан кийин дагы токтотпой кете бердим. Бул биринчи волнасы болду да. Азыр мен могул жактан көргөзөм. Андан кийин мына балапан келгенде уже 3-чү волна башталды. Мына 184. Уже бая 30.000 40.000 алган просмотрлар менен эми салыштыргыла. 157, 161, 170, 360, 250, 304, 84, 395, 4 миллион. Мына келгенде уже 84.000 лайк. Уже экинчи волна келген. Баягы биринчи волнада 10.000ге жеткен, экинчи волнада уже меники 50.000ге урган. Мындан 25.000 подписчик келди бир видеодон. Мына 300, мына 340, 7 миллион элестеткиле. 7 миллион уже Орта Азияда. Андан кийинки просмотрларды карагыла. Мына баягы биринчи 500.000ге жеткенде сүйүнгөнүм азыр уже катарынан 500.000. Мына көрдүңөрбү просмотрларды? Реально эле Инстаграм ишенбесеңер кирип деле көргүлө. Азыркы подписчигим меники Инстаграм 94.300, 176.000 подпискам бар. 364 публикация достор. Ушуну карап тургула. 1 жыл болду Инстаграмды ачканыма. Токтоткон жокмун, кетсе кетпесе киргизип кете бергем. 364. Бул дегени 1 жылда 365 күн бар. Бул общий чачканда күндө бирден публикация бар да. Токтоткон эмесмин да. Ошонун жыйынтыгы мына 100.000 подписчик алып келди. 176. 68 миллион просмотр. Общий алганда 70 миллиондон ашык просмотр бар. Эгер ушул темпте мен Инстаграмга көбүрөөк көңүл бурам да. Ютубка эми катуу кирише баштадым. Эгер Ютубтан ушинтип токтотпой киргизгенде азырга чейин ушундай миллиондор келе баштайт эле. Эсти Ютубтан 500.000, 600.000ден ала турган деңгээлге жете алган болсоңор уже бул жөн эле байытат да. Мисалы, мына видеону киргизип койдумбу? Азыр мына Ютубка канча акча төлөйт деген видеону киргизип койдум. Буну 10 жылдан кийин адамдар издеп көрө берет да, билбегендерчи. Ошондой түшө берет. Бул токтотпойт Ютуб. Ютуб каналыңар качан жок болуп, жабылып кеткичек силер өзүңөр жапмайынчакты акча түшүп тура берет. Мисалы, 500 видео жүктөп койдум, 500 видеодон күндө ар бири 1000 просмотрдан алып турган болсо, уже $1 ар биринен түшүп тура берет. Бул количество көбөйткөндөчү. Ошон үчүн токтотпой башында ачканда кыйналбай киргизе бергиле. Канал ачыш оңой эле азыр. Телефондо деле ачып койсуңар. Телефонду ачып атканда эле просто Соединенный Штат белгилеп койгула. Болду. Паролду жакшылап жазып алгыла. Анан көбү акчага иштейин деп атканда жаңы канал ачканыңар өзүңөргө өтө удобный болот. Эски 3-4 жыл мурунку каналга эмес. Ал канал уже өлүп калган да, мындайча айтканда. Ютубка эчтеке киргизген эмессиңер. Аны көрбөш мүмкүн. Ошон үчүн жаңы канал ачып туруп, атын сонун кылып, мондай немелерин сүрөттөрүн коюп, атында түшүнүктүү болсо, мисалы, меники мүнүшкөр болду, оңой. Издегенде ham оңой эле чыгат. Анан багы жашаган жениңерди, жылыңарды 96 рулит кылып мындай кыйналбаш керек. Кыскача эле, чөткө түшүнө турган. Анан көбүнчө бир багыт кармасаңар, мисалы, меники азыр жаныбар менен кеттеп. Жаныбарды көрбөйт деп айта берет эми. Любой сүйлөйт да ачканыңардычы. Азыр мен ушинтип кетип атып туруп, кичинеден көрөсүңөр бир 5-6 айдан кийин. Уже жаныбарларга кызыктырып алат адамдычы. Адамды өзүңөргө тартып алган болсоңор, любой нерсеңерди көрө берет. Мисалы, мына карга жөнүндө киргизгем. Өзүм каргага багам, каргага көп кызыгам. 128.000 просмотр алып койгон. Эч ким ойлобойт да, мисалы, карганы ушунча миң адам көрөт депчи. Ошол сыяктуу, мисалы, мону киргизгенде 53.000 алган. Ушундай болуп, 1-2 видеоңорду кой берип туруп, кийин стабильно көтөрө аласыңар. Ошол достор, кыскасы түшүндүрө алдым деген ойдомун. 25 мүнөт болуп кетиптир. Сүйлөп атканга дагы толук көргөндөргө рахмат. Толук көрбөгөндөр, эгер кызыккандар болсо, толук түшүнүп алсаңар болот. Дагы суроолоруңар болсо жазып койгула. Дагы бир бошогондо, дагы бир күнү суроолорду топтоп туруп, бир видео киргизип коем. Ошол достор. Анан мурунку видео комментарийге жазгандар өтө чоң рахмат. Мындай пейиленген экен. Бул нерсени көбү түшүндүрбөйт, мындай кылбайт деп көпчүлүгү мактаган экен. Алар неге түшүндүрбөйт достор? Мисалы, мен YouTube менен иштеп байып кеттим, YouTube менен иштеп машина алдым дегендер, курс жазылгандар достор, алар YouTube'дан бияктан акча албайт. Алар силерден акча алат.
мисалы бир курсун 30 миңге саткандар бар экен да. Эми ким экенин айтпай эле коеюн. Эгер элестеткиле 10 таңар ушул эле информацияны алганы жазылсаңар, ал уже 300 миң иштейт да. 10 адамдан бир ай курс кылса 300 миң. Аларга мындай видео тартып кереги жок да. Мисалы мынаяктан көп акча таба турган болсоңор, силер курс сатып отурбайсыңар да. Бияктан бир түшкөндө эле уже адам нормально жеткирип коет. Ошол айырмасы. Курс саткандар эми алар да өзүнүн тирикчилик, алар жамандап эле коеюн. Эми вообще билбегендерге мисалы үйрөтөт. Мисалы мен азыр ар бириңерге күндө үйрөтө албаган үчүн бир видео эле киргизип койтам. Аларда убакыт бар, ошол эле айырмасы. А так YouTube ушу мен жалган айтып же бирдеке кылган жерим жок. Ошо силер көргөн видеодон түшкөн акчаны көргөздүм. Башка видеонукун көргөзүп алдап койгон жокмун. Мыналардан ар биринен түшкөн акча майда түшкөн болсо ham чогулуп калат. Ошо достор, ким баштап аткан болсо ийгилик. Дагы түшүнбөй калган нерсеңер болсо жазып койсоңор, дагы бир күнү аралатып киргизем.